Өгөй атам ушинтип атат десем, мен эч түшүнбөй койду да апамчы. Халатынын ылдыйкы шымын мынтип шыпырып туруп үстүмө жата калды дагы, жасап жатат да. Айла жок, курсак чоңое баштат. Көп нерсени мындай иштен айткың келет, бирөө менен сырдашкың келет. Бирөө сырдаша албайсың да, себеби коркуп калгансың. Гүлнур Тарас кызы 25 жашта. Ал 19 жашында өгөй атасы тарабынан зордукталып, бул баланы жарыкка алып келгенин айтат. Тагдырдын тамашасы муну менен гана токтоп калган эмес. Жаш кыз кийинчерээк дал ошол өгөй атасы менен бирге түтүн булатып, дагы бир наристелүү болгон. Буга чейин апасына күйөө болуп келген 60 жаштагы адам азыр Гүлнур айымдын балдарынын атасы. Тагдыр сунган сыноону кабыл алып, балдарынын келечеги үчүн ушул шартка макул болуп, андан ары жашоону улантып жаткан келиндин баянын угуңуз. 1996 жылы Саралжын деген ойылдан туулуп өскөм. Актөбө облусунан. Апамды бала кезде көргөн эмесмин, 5-класс болгондо келип, ушу мен сенин апаңмын деп, анан атам 2002-жылы түрмөдөн чыккан да. Ага чейин өгөй апам менен жашачу экенмин, билген эмесмин да. Анан кийинчерээк эме кылдым да. Апам келгенине аябай сүйүнүп, ошо Кыргызстанга 2006-да келдим, 1 жылдан кийин. Өзүм 2 бир тууганмын, менден кийин иним бар. 9-класста 2011-де бүткөм. 2008-жылы биринчи жолу ошо төшүм чыгып, эми кыз болуп чоңой баштаганда ошо өгөй атам биринчи жолу кармаганда айттым: "Апа, ошентип болуп атат менде. Өгөй атам ушинтип атат" десем, мен эч түшүнбөй койду да апамчы. Мен үчүн эми эчтеке кылбай, сотко деле бербе деп, мейли дедим. Макул деп ушинтип жашап жүрдүм дагы. Анан кийинчерээк 2011-жыл Казакстанга барып келдим, 1 жыл окуп лицейдечи. Паспорт алып кайра келдим. Апам 2 жылдан кийин кетип калды да. 2014-жылы 14-июлда кетип калды. Эмне кылып кетип калды? Акча уурдап кетип калды да. Өгөй атамданчы. Канча сом? 150 000 сомбу, ушундайдан ашык да. Мен 1,5 жашар иним азыр 2-класста отпаймынбы сизгечи, ошол калып калганда, 2-классында калып калганда, ой, 2-класста отпаймынбы азыр? 1,5 жашында калдырып койгонда, жумуштан кийин үйгө келсем, ал убакта мен диск сатып, единица салып иштечимин. Үйгө келсем, байкуш иним жалгыз экен. Эмне болду? Маам какта десем, азыр келет окшойт деп, ал деле эле жакшы сүйлөбөйт. Ыңысырап өпкөсү эметип калыптыр да, көгөрүпчү. Саат 12 болду түнкү, маамга чалып атам, трубкасын албайт. Же бак үйдө эт жок, же тамак жок, эмне бирдеңе кылайын десе, өгөй атам балыкка кетип калган. Отуруп саат түнкү 1 болду, сообщение келди маган. Мен Казакстанга кетип атам, мени издебегиле дегенчи. Качып кеткенден 4 күн өткөн соң апасынын дайынын тайэжеси кабарлаганын айткан каарманыбыз андан ары сөзүн улады. Эжеси чалып айтты: "Гүлнур, сен өгөй атаң ушинтип сабаган турбайбы апаңды? Ошентип мамаң кетип калыптыр, бир халат, бир шлепкачан, бир сыйра кийим алыптыр" дейт. Анан айттым: "Андай болгон жок. Мен жумуштан кийин келсем, ушундай апам жок экен, жанагы акчасын уурдап, как обычно, ушинтип кетип калган экен" десем, ошо эмеси, эжекеси айтты: "Аме ушундай деле эле болобу, буга чейин маамдын кылган кылыктары болуп аткан да, эмесичи, кайра повторно кылып аттыр да" дейт да. Анан айтты: "Сен өзүң кандай деп атасың, келесиңби биз жакка" дейт. Анан мен айттым: "Жок, азырынча келе албайм, мага Кыргызстан жагат, итакта кыргыз тилине көнүп калгам" дедим да. Анан мейли деп, Казакстандагы единицасы кетип атат да, мейли деп өчүрүп койду. 3 күнөн кийин өгөй атам келди. Өгөй атам келгенден кийин айттым: "Маам ушинтип акча уурдап, сизден качып кетиптир, бир сыйра кийимин алды, Казакстандан ушинтип чалды" деп СМСке чейин көргүздүм.
Анан деп калып калды. 3 күн бою үйдө ачка отурганбыз, эчтеке жей албай, эмете албайчы. Кийинчерээк ошо 2 ай өттү. Октябрь келип калды. Октябрда биринчи жолу ошо 2 октябрда зордуктап койгон. 19 жашта болчумун да. Ой, 18 жашта. Анан 18 жашта болгонунда бияка алып келип, могу жерде жаткам, төшөк салып алып, биякта матраста өгөй атам, мен иним менен жатчумун да. Анан эшикке чыгып барып келди дагы, эшикти жаап койду. Эч кандай мастылыгы жок, эч кандай ичкен дагы жок, сопсо эле. Анан октябрь айында минтип үйдө дагы менде мындай ачык-сачык кийинбейбиз. Халатымдын ылдыйкы шымын минтип шыпырып туруп үстүмө жата калды дагы, жасап жатат да. Сиз каршылык көрсөтпөдүңүзбү? Мен уктап аткан жеримде эчтеке түшүнбөй калдым да. Анан бара-бара минтип карасам, астым кан болгонсуп, минтип ичим ооруй баштады да. Анан бир жумадан кийин өзүмдү мындай жаман сезе баштадым, кусуп, уйку жок. Анан поликлиникага бардык, чогуу элечи, барып. Анан айтты, 1 ай кичине мындай 1 айга жетпеген балаң бар экен курсагыңда деди. Мен түшүнбөй калдым да, эмнеге бала бар? Кандайча эже десем, ошо эми скоро сен да эне болот экенсиң деп ушинтип айтты да. Анан мен ыйлагым келип, могу жерде как раз ошо күн 26 октябрь болгон. 26 октябрда аборт кылам десем, болбой койду да. Жок, аборт кылсаң кийинчерээк сага бала төрө албай каласың депчи. Айла жок, курсак чоңое баштады. Анан мен паспорттарымды ошо өзүм кетип калбасын деп алып алып, туугандардын үйүнө жиберип салган да. Эчтеке паспорту жок, ушинтип бир баламды жарык дүйнөгө алып келдим да. Кийинчерээк 3 жыл өттү, кайра мен кыздуу болдум ошол кишиденчи. Сиз биринчи бала болгондон кийин же болбосо чейин кандай абалда жашадыңыз? Бирөөгө айттыңызбы? Жок, эч кимге үн чукпай эле жашадым. Себеби туалеттен үйгө, үйдөн туалетке, обязательно магазинге барсам, жанымда ал, же болбосо улуу сестренкаларым бар, азыр 11 класс, бирөөсү 9 класс болуп калды. Ошолордун жанында охранница болуп, чогуу барып келип, аптекага барсам да ушундай болчу. Лишний эч ким менен сүйлөшпө, сүйлөшсөң андай, тигиндей, мындай деп коркутуп койчу. Эмне деп коркутчу? Эми сүйлөсөң, короче, балаң жок, мен сени көчөгө кубалап жүрөм, документиң жок, сен канадан башка эч жакка барбайсың деп ушинтип айтчу. Кийин мен кол көтөрүп, ооба, ушундайлар болгон, тээп, сабап, ушинтет. Эмнеге сен тиги бирөө менен сүйлөшүп турасың, бир аялдар менен, эмне жөнүндө айттың? Жай гана мен сурап койду, жөн эле атын ким, экөөбүз таанышып турдук десек, ошо сөзгө ишенбей, өлө тепкилеп эметип сабачы да. Эмне лишний дагы бирдеңе мен жөнүндө сөз айттыңбы депчи. Жок, айткан жокмун десем, огош бетер моинтип какынтып сабаган күндөр деле эле бар болгон. Мен азыр сестренкаларым бар болсо деле эле, бирок алар айтпайт деле. Себеби алардын атасы да. А менин атам эмес, анын каны менде жок да. Мен ошо кыздардын энелеш каныбыз бир да. Зордуктоого калганга чейин сүйгөн жигитим бар болчу. Ал азыр менин кошунам. Аны көргөндө жүрөгүм кысылып, уялам дейт Тарас кызы. 6 айлык болгондо чалды. Атам деле чалды, өзүмдүн атам. Айттым, ушундай болуп калды. Эмнеге кетип калдыңыз, мени таштап десем, сени таштап койгонум себеби мен балдарымды баксын деп дейт да. А мен балдарды баккан менен буга чейин мен жакшы деле жигиттер менен жүрчүмүн. Община держать этип, алам деген деле жигит бар. Азыр менин кошунам болуп калды да ошол жигит. Уже 3 баласы бар, а менин 2 балам бар. Ары бери магазинден өткөндө өзүм кысылам да. Кийин 6 айлык курсагым чоң болуп калгандачы, мугалим үйдө келип текшерип калчу, буга чейин үйүбүз жаман болчу да. Анан полубузга чейин тешик-сешик болчу.
Кийинчерээк могу 1 жыл болуп калды ремонттоп бергенине, бүт баарын акелепчи. Ошол убакытта мугалим келип калганда айтчы, сен кимден боюңда бар деп, ошондо мен ачык эле ыйлап айтып салгам. Өгөй атамдан боюмда бар деп. Анан мэриядагы кишилер келген. Мэриядагы кишилер келгенде айткан, сен 18 жашка чыгып калыптырсың. Жакында төрөйт экенсиң, ошентип каяка бармак элең. Сен айла жок, балаң үчүн жашашың керек дейт да. Башка эчтеке болгон жок да. Мэрияга чейин барганбыз. Мэриядан ошентип айтып туруп, спокойно үйгө кайра жиберип коюшкан да. Өкүнөм ооба, өкүнөм. Көп нерселерге өкүнөм. Сыйкырдуу жашабайсың, себеби алдыга болгон эмени артка кайтара албайсың да. Көп нерсени мындай иштен айткың келет, бирөө менен сырдашкың келет. Бирөө сырдаша албайсың да, себеби коркуп калгансың. Ушу силерди чакырганын себеби мага окшош эжекелер, кыздар эч тартынбагыла, жашооңор болсо ушундай телевиденияга чыгып айтып тургула. Мейли элдер айта берсин, уяты жок экен. Бизде деле эле бет бар, биз деле эле адамбыз. Бизде деле эле бирөө окусун, бирөөсү аясын дейбиз. Ушу кыздарга айтып кетерим, эч тартынбагыла. Тартынып жашай берсеңер, мага окшоп жашооңор уланып кете берет. Мо 2 балам бар, 2 балам азыр бирөөсү 6-да, бирөөсү 3-кө чыгып калды. Же эмес жок. Документтери жок, төрөлгөн кагаз деле эле жок, ачыгын айтсамчы. Кантип балдарыма документ алам деп ушу Садыр Жапаров бар го, ошого кайрылып кетем, ошентипчи. Мейли үй болбой эле койсун, мен үй сурабайм. Бир эле балдарым кийин мен ушу видеодон кийин ачыгын айтканда ар бир атам айтат го, өзүмдүн өлүмүм жакындап калгандыр депчи. Мен дагы 25 жаштамын. Бирок айта албайм, бирок мен өзүмдүн күнөөмдү сезинем да, мындай ичимде качандыр бир күнү өлүп калып же бирдеңе болсом, мен өзүм үчүн эч качан коркпойм. Мен кылар ишимди кылып койдум да, бирок коркканым бир эле балдарым. Балдарымды ошо спасать этсинчи, коргосунчу. Бул кыздарынан кийин дагы улуу балдары бар. Кичинекей кызым бар менин дагычы. Ошо улуу балдары менин кичинекей кызыма бирдеңе жасап койбосо экен деген эле максат менен сиздерди чакыртып отурам. Мен эчтеке үй сурабайм, мага документтерди жасап, ошол документ жагынан кайрылып атам сиздергечи. Көп болсо ошол эле жардамды сурайм да. Балдарымды кантип коргоп кете алам мен? Деги эле могу жашоо деген жалган жашоо. Көп нерсенин деле эле кереги жок. Мейли көп эле азыр деген могу видеону көргөндөн кийин айтышат, татына эле кийинип алыптыр, жашай турган жери бар экен, наны бар экен депчи. Мейли алардын баары не вопрос бар го? Болой берет, бирок бизди түшүнө турган адамдар керек да. 9 жыл бою жолдошумду жүрөгүмдөгү жек көрүү менен жашап келатам деген каарманыбыз көзүнө жаш алып буларга токтолду. Жек көрүү менен эле жашап атам. Бетине деле эле, күнүнө деле эле ошо 9 жыл болду жашап атканыма. Күнүнө айтам, берген балдарыңа рахмат, бирок ичимде момундай күйүп турган от да. Такыр сүйө албайсың. Сүйүү эмне экенин да билбейм да менчи. Кээ бирөөлөр айтат го, сүйүү деген бала депчи. Балдарымды эч жаман көрбөйм. Балдарымды ошо жаман көрсөм, эмне үчүн төрөдүң деп айтышат. Мейли ошо уруп согуаткан үчүн мүмкүн мен коркканымдан төрөгөндүрмүн. Бирок мен балага жакынмын да. Кандай болбосун, балдарым ошо кийинчерээк чоңойгондо ошо кызым мен баскан жолду басып кетпесинчи деген арман менен эле жашайм да. Мейли булардын чоң балдары үйгө келет, кээде мас болуп келет, ачыгын айтайын. Канча жашта?
30 32 ушундай да. Келип алып бияқта кейде чечинип алып жатат. Мен байкуш балдарымды көтөрүп алып эшикте пледти жамынып алып отурам таң атканчачы. Ушулардын балдары солуп туруп аман эсен кетип калсынчы деген эле ойдо. Кийин мен өзүмдүн артымды ошо кичинекей кызым эле улап кетпесе экен дейм да. Мүмкүн мен ушу видеону чыгарганым үчүн кийин тагы деле таяк жерим мүмкүнчү. Таяк жейм ооба, мен билем. 5 колумда эле өзүм үчүн эмес. Могу артымдагы балдарым тынч эле жашап кетсинчи деген максат менен эле да. Мени 10 сентябрда жолдошум өзү эле кубалап чыкканда, 19-ында мен айлык алгам. Анан 9 сентябрда үн чыккан жок. 10 сентябрда таң атты, мен жуунуп атып, сен каякка дейт. Мен айттым, жумушка дедим. Жумушуң бүтө элекпи дейт. Жок, октябрдын бирдеңелеринде бүтүп калар дейт. Жакшына эле түшүндүрүп айттым да. Айтсам, ушу сен канадан башка эч жакка бергиң келбейт да деп ушинтип атпайбы? Ал мындан мурун деле айтып жүрөрчү, ушу 9 жылга чейинчи. Сен эмнең болгон, сени дагы канага тапшырыш керек деген эле максат менен ушинтип айта берчи да. Кийинки тагы могу айлыгымды алганда, мен сени канага берем деп айта берген сөзүнөн коркуп, формамды тапшырды да, үйгө кийген, мындай шым, анан футболкачан, эшикте жаан жаап аткан ошол күнүчү. Ошентип мени кубалап жиберген да, бар каяка барсаң ошол жака бар, балдар менде калат депчи. Каарманыбыз жолдошу тарабынан байма-бай зомбулукка кабылып келерин айтты. Азыркы жолдошум менин өгөй атам болот да. Анан ошого келип айттым, ошентип 10-унда мени кубалап жүргөн, өзү мени канага тапшырам деген ошо сөзүнө мен намыстанып үйдөн кетип калгам дедим да. Деп айткандан кийин түшүнүктөмө жазып бергиле деди. Анан жазып бердим. Жакында ошо сот болот деди да, кечээ күнү сотко чакырган. Мындан мурун үйгө келбейм деп эметсем, ошо үйгө барасың, мен сенин данный момент жашап аткан жолдошуң болом деп күнүн алып кетип атат да үйгөчү. А мындан мурун ошонун квартирасында чогуу тамакка бөлүп жашачумун да. Эми эгерде азыр келип калса, ошо мен өгөй атам, азыркы жашап аткан жолдошум, мен минтип эле айтмакмын да. Каяка? Кожаный куртканын чөнтөгүнө салып коюптум. Кече алгам айлыкчы, 8000 бирдеңе сом. Буга чейин бир күн жумушта бар, бир күн жумушта жок. Бети башым көк ала. Анан жумуштагылар деле айтат да, мага менеджер деле элечи. Сен жумушка деген ушинтип отура албайсың го депчи. Анан үйдө эметип калдым да. Чыкпай калып аткан күндөрүм деле бар болду. Ошол үчүн элдер 15 000 алып атса, мен 8700 сом алып калгам да. Ошол айлыкты алып алып туруп, аган айтмакмын, мына акыркы жолу айлыгым. Эми ошо сен өзүң айткандай мени канага тапшыргың келсе, мен макулмун демекмин да. Бирок мен балдарымды сен деген мындай өзүңдүн балдарыңа окшоп бак депчи. Көчөдө деп багат, үйгө келгендечи мо деп силкилдетип эметет да. Сен мындайсың деп мага кайрылганда, мен өзүм ички дүйнөмчү мындай жүрөгүм мындай капкара болуп кетет да. Эч ким айта албайт анычы. Азыр кол көтөрбөй? Бир мына 1,5 эле ай болду. Ой, Гүлөка дейт. Ага чейинчи унижать этип, сен малсың, сен деген адам эмессиң, тигибу деп айткан күндөрүндөчү, жөн эле өзүмдү малдай сезинчимин да. Мен ошо үйдүн кулу болсом деле мейли. Кандай айтсам эми сизге? Ушул убакытка чейин бала төрөп берсем дагы ушугон мен до сих пор көрүнөт экенмин депчи. Элдер айтат. Мейли азыр могу видеону көргөндөн кийин деле айта берсин. Бул кыз ачыгын айтып отурат, жолдошунун ар бир сөздөрүн депчи. Мен эмнеге уккан кулагым менен элдерге жарыя кылып айта албайт экенмин. Менде дагы бет бар, бетиң жок, анан тигибу деп комментарийден жазса деле
ошол элдерге айтып кетет элем, менин бетим бар болгон үчүн ошол эжекени чакырып алып, ошол үчүн телевиденияга чыгып отурам. Башымды көтөрүп деле сүйлөбөйм. Коркуп эле жашайм. Айтканын айткандай эле кылам. Коркуп жашаганым үчүн жашап келатам да, мейли ушу балдарым эле тирүү калсын, ушу балдарды деген төрөп бергеним үчүн эч кайгырбасынчы ушу балдарым депчи. Балдарыңыз өгөй атаңызды эмне дейт? Ата дейт, себеби билбейт да. Кийин чоңойгондо мүмкүн алар чоңойгончок мен жашап калсам, көзүм тирүү болуп, мен ушулар 18ге чыгып, тигиниси 16-15ге чыкканда кызым түшүндүрүп айтам да. Мен ушинтип ушулар сендерди ушул күндөргө чейин ошол тетиги сүрөттөгү киши деген өгөй атам болгон. Айла жок, ушинтип мен деген энимди таштай албай, силерди төрөп алгам. Себеби мен зордуктап койсо, боюмда бар болуп калса эмне кылайын? Алдыра алган жокмун да. Деп ошентип түшүндүрүп айтмакмын. Менин эң башкы максатым балдарым жана мен өздүгүбүздү тастыктоочу документ алсак болду. Кызым мен баскан жолду баспай, мен жашаган жашоодо жашагыса экен деп тиленем, деп сөзүн жыйынтыктады. Дагы ошо айта турган сөздөрүм бир эле ошо кийин могу видеодон кийин мен случайно телевидениядан дагы туугандарым көрүп калып, чалып, азыркы жашап аткан өгөй атам, жолдошумчу. Ошого чалып калып, дагы эмнеге ушуларга чакырып айттың деп мындай катты сабап же өлтүрүп койгон случайлар бар болсо, мен ушу сизге же муну телевидениядагы Садыр Жапаровго деле кайрылып кете турганым, бир эле кызым деле спасать этип калсын. Эркек бала өзүнүн жолун табат. Мен коркканым бир эле кызым да. Кызымды ушу мен тарткан жолго эметпесинчи, тартылып кетпесинчи дейм да. Менин көзүм жетет. Мен алардын балдарын көргөм да, канча жылдан бери чогуу жашап келатам. Алар андай жолго барат. Себеби атасы кылган ишти балдары деле кылып коет. Любой моменттечи. Бул биздин каныбыз. Бирок сенин эниң өгөй болчу бизге деп намыстан кылып коет да. Мен ушу билбейм кандай чара колдоно турганынчы. Мен ыйлап деле айтып бергим келбейт. Себеби кээ бир сөздөргө жашагат, кээ бирөөлөрүнө мынтип жүрөк намыстанып эметип калат да. Бир эле коркканым ошо кызым эле да. Кызымдан эле корком. Башка эчтекеден деле коркпойм. Ооба, кошуналарым жардам берет. Кийим кечени ушулар алып келет. Швеяда бир иштеген эже бар. Ошо кызыма кийим тигип алып келип берет. Өзүнүн деле кызы да бар, ошонун кийимдерин алып келип берет. Продукты жагына деле кыйналбайм. Мен просто балдарымдын документи жок. Ошол жагына эле кыйналам да. Каарманыбыз өз тагдыры башкаларга сабак болсун деген ниетте камерага сүйлөп бергенин кошумчалай кетели.